Дөбөлүү айыл өкмөтү 7 айылдан туруп, Нарын районунун чыгыш тарабында жайгашкан. Калкынын саны жалпы 6018 адам. Айыл өкмөттүн чарбасында 9113 ирим үстү мал, 4513 жылкы, 22552 майда жандык бар. Дөбөлүү айыл өкмөтүнүн башчысы Кудайбергенов Камчыбек Кадыркулович айыл өкмөт аппаратында 46 адам эмгектенет. Ал эми Акбел муниципалдык ишканасынын башчысы Султанов Жаныбек. Ишканада 9 муниципалдык ишкер бар. Дөбөлүү айыл өкмөтү Кеңеш айылынан башталат. Калкынын саны 753 адам, айылда 6 социалдык объект жайгашкан. Алыш айылында 4 социалдык объект жайгашкан, калкынын саны 545 адам. Дөбөлүү айылында калкынын саны 1596 адам, айылда 5 социалдык объект жайгашкан. Кайыңды айылынын калкынын саны 687 адам, 4 социалдык объект бар. Ал эми Ташбашат айылында 6 социалдык объект, калкынын саны 1522 адам. Эки Нарын айылында 4 социалдык объект, калкынын саны 786 адам. Тамды суу айылынын калкынын саны 131 адам, айылда 4 социалдык объект бар. 2024 жылы Дөбөлүү айыл өкмөтүнүн ирригация маселесин чечүү максатында Нарын райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 3.584.472 сом акча каражаты бөлүнүп, 7 айылдын каналдарында тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Ал эми Акбел муниципалдык ишканасында өткөн жылы жайыттардын жолдору оңдолуп, тазалык иштери жолго коюлду. Ошондой эле Дөбөлүү айыл өкмөтүнүн жашоочулары кыш айларында 250 тонна көмүр менен камсыздалды. Андан сырткары дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында 25 аз камсыз болгон үй бүлөгө ун, май таркатылды. Нарын райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен 550 000 сомго Ооруктам айылындагы мектеп жана бала бакчанын айланасы корулган. Ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен социалдык объектилер 447 100 сомго 45 даана акылдуу эсептегичтер менен жабдылды. Ошондой эле Дөбөлүү жана Ташбашат айылдарынын негизги көчөлөрү жарыктандырылды. Алыш айылына Итар кайрымдуулук фонду тарабынан 5.858 870 сомго жаңы мечит курулду. Ушул эле жылы АИД 3 кошумча каржылоо долбоору аркылуу айыл өкмөткө Юнонг 12-20 айыл чарба техникасы алынды. Ал эми билим уяларына республикалык бюджеттен 11 847 100 сом, Нарын райондук өнүктүрүү фондунан 282 000 сом акча каражаты бөлүнүп, мектеп жана бала бакчалардын оңдоп түзөө иштерине жумшалды. Мындан сырткары спорт жана маданият жаатында Дөбөлүү айылына Теңир Тоо өнүктүрүү фонду тарабынан 3.125 510 сомго кичи футбол аянтчасы курулду. Ошондой эле Дөбөлүү айыл өкмөтүнүн маданият кызматкерлери майрам күндөрү ар кандай иш-чараларды өткөрүп, майрамдык маанай тартуулашты. Ташбашат айылдык жана Чыңгыз Айтматов китепканаларына китептерден жардам берилди. жылы социалдык өнүктүрүү тарамагына жергиликтүү бюджеттен 440 000 сом каралды.
Bunun içinden Afgan Soğuşu'nun ardagerlerine, Batken Kogalağı'nın 7 katışucusuna, tılda emgektengen Oruktun ardagerlerine, 7 aprel Kogalağı'nın batırlarına, Eneler gününe, 1 iyun Baldardı Korgoo gününe, 1 oktyabr Karılar gününe, 3 dekabr Mayıptar gününe jumşaldı. Экинарын айылынын жаңы конушуна Нарын электр тармагынын каржылоосунда 1 км 300 метрге электр чубалгыларын тартылды. Буга жеке демөөрчүлөр жана жамаат тургундары салым кошту. Быйылкы жылы жалпы 18 долбоор жазылып, 6 жактырылган. Алар Дөбөлүү айылдык клубунун имаратын оңдоп түзөө иштерине STEM грантка долбоор сунушталып, жактырылды. Жалпы наркы 2 миллион 984 миң, өздүк салым 600 миң сомду түзөт. Акбел муниципалдык ишканасынын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында Теңир Тоо өнүктүрүү фондуна сунушталган долбоор жактырылган. 14 миллион сомго экскаватор алуу пландалууда. Өздүк салым 1 миллион сом. Нарын райондук өнүктүрүү фондуна Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинин окуучуларын ташуу максатында Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа алуу долбоору сунушталып, жалпы наркы 1 миллион 200 миң сомду түздү. Теңир Тоо өнүктүрүү фонду тарабынан Тамды Суу айылынын маданият үйүнүн капиталдык ремонтун өткөрүү, айланасын тоосуу долбоору колдоого алынып, жалпы наркы 2 миллион 816 миң 720 сомду түздү. Өздүк салым 82 миң сом. Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинин жылуулук системасына генератор коюлду. Чоң Алыш каналын капиталдык ремонттон өткөрүү сунушталып, жактырылды. Жалпы наркы 4 миллион 889 миң 428 сом. Келечек долбоору аркылуу Небере келечеги балдар бакчасынын инклюзив балдар үчүн корпусу ремонттолуп, ишке берилүү алдында турат. Арис коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги аркылуу Дөбөлүү айылынын таза суу түтүктөрүн жаңыртуу долбоору ишке ашырылган. Жалпы наркы 2 миллион 641 миң сомду түздү. Дөбөлүү айыл өкмөтүнүн 2024 жылдын планынын киреше бөлүгү 19 миллион 856 миң 600 сом болуп бекитилип, 22 миллион 230 миң 300 сомго, башкача айтканда 111,9%га 2 миллион 373 миң 700 сом пландан ашык аткарылды. Мындан сырткары теңдештирилген грант 9 миллион 366 миң, максаттуу грант 5 миллион 36 миң 700, баары кошулуп факт түрүндө 34 миллион 259 миң 300 сомду түзүш керек болсо, 36 миллион 633 миң сомго аткарылды. 2024 жылдын чыгаша бөлүгүн карасак, аппаратка 22 миллион 196 миң 200 сом, маданиятка 7 миллион 364 миң 600 сом, мектептерге 3 миллион 324 миң 100 сом, балабакчаларга 1 миллион 725 миң 600, компенсация 1 миллион 210 миң, жайытка 1 миллион 556 миң 900 сом, бардыгы 37 миллион 169 миң 400 сом казына аркылуу чыгышталды. Булардын ичинен 23 миллион 623 миң 300 сом эмгек акы жана соцфондко, байланыш кызматына 53 миң 200 сом, транспорт чыгымдары 596 миң 800, кызмат көрсөтүүгө 5 миллион 102 миң 900, тамак ашка 488 миң 500, учурдагы ремонтко 331 миң 200, сатып алууларга 667 миң 600, көмүргө 4 миллион 53 миң 900, компенсацияга 1 миллион 2 миң 100, капиталдык ремонтко 469 миң 500, каражаттарды сатып алууга 780 миң 500, бардыгы болуп 37 миллион 169 миң 400 сом чыгымдалды. Каржыланган бюджеттик каражаттар толугу менен өздөштүрүлдү. Ошону менен 2025 жылдын башына калган калдык каражаттардын көлөмү 5 миллион 359 миң 600 сомду түздү.
Камсыздандыруу боюнча 315 турак жай планга бекилсе, 323 турак жай камсыздандырылды. План 102%га аткарылды. Мунун ичинен 12си муниципалдык менчик имарат. Ал эми өзгөчө кырдаалдар тармагы боюнча Дөбөл айыл өкмөтүнүн 2 нарын айылынын Нарын Ооруктам унаа жолунун 50-чакырым аралыгы жана Капчыгай бөлүгүнүн 75-чакырымына чейинки аралык кар көчкүлөрдөн тазаланды жана өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча окуулар жүргүзүлдү.